Урматтуу угарман, мына жарым жылдан ашык убакыттан бери менин чыгармаларымды Жылдыз айымдын жагымдуу үнүндө угуп келатасыз. Мен кыргызымдын бул кызына чексиз ыраазычылыгымды билдирүү менен ага дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Өзүңүздөр байкагандай, менин чыгармаларым турмуштун өзүнөн алынып, көркөм каражаттардын жардамы менен бир бүтүн баянга айландырылат. Ошондон улам сиздердин жактырууңуздарга татыктуу болуп жатат деп ойлойм. Анан кезектеги чыгармамды назарыңыздарга коюп жатып, сиздерге бир сунуш менен кайрылмакчымын. Эгер сиздин башыңыздан өзгөчө тагдыр өтсө жана аны чыгармага айланткыңыз келип жүрсө, мага ушул YouTube канал аркылуу кайрылсаңыз болот. Мен өмүрүңүздөгү өзгөчө учурду чыгармага айлантып жазып бере алам. Же болбосо жазуучулук шыгыңыз ойгонуп, өз өмүрүңүздү өзүңүз кагазга түшүргүңүз келсе, же кандайдыр бир орчундуу окуяны, кызыктуу тагдырды чыгармага айлантууга аракет жасап, бирок тажрыйбаңыздын жетишсиздигинен бүтүрө албай жаткан болсоңуз, ушул канал аркылуу кайра кайрылсаңыз жардамымды аябайм. Урматым менен автор Кубан Сапаралиев. Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын биринчи бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын жана жакты баскычын, ошондой эле комментарий жазууну унутпаңыздар. Сиз жыландан коркосузбу? Деп жумуш берүүчү киши сураганында бул суроо өзүнө бүгүн экинчи жолу берилгендигинен улам Айниса чочуп кетти. Таң кала да түштү. Жана эртең менен үйүн жаап, шаарга жумуш издеп чыгып баратканында 5-6 эчкисин адырды карай айдап бараткан бейтааныш келин алдынан чыгып, таанышындай учурашканында аны менен жөн жай сурашып, азга сүйлөшүп туруп калды эле. Ошондо ал дагы ушундай суроо берген. «Айым эмне болду?» деп суроосуна суроо менен жооп бергенинде, «Эч нерсе деле болгон жок. Жөн эле сурап койдум. Болуп турам эже», деп бирдеме айтчудай болуп, кандайдыр сырдуу тиктеп алып, алыстан бараткан эчкилеринин артынан шашылган. Буга өзү түшүнө бербей туруп калып, анан бул келин эчкилерин жайган тигил адырларда жылан көп болсо керек, ошон үчүн жөн жайлы сурап койду го, деген ойдо көп деле маани берген эмес. Азыр эми ошол шаар ортосундагы эл быкылдаган чоң базардын радио түйүнүндө турганында жумуш берүүчүнүн бул суроосуна бир эсептен таң калса, экинчиден чочуп дагы кетти. Ойлоно түштү. «Кап, бизге жылаандан коркпогон пол жуугуч керек болуп жаткан», деди орто жаштардагы узун кара пальто, калдайган шляпа кийген, муруту тыккан серпилип, сакалы көгөртө кырылган, чекчейген көзү менен сынай тиктеген жумуш берүүчү киши. Айнисанын унчукпай калганынан улам терс жооп укчудай болуп өкүнүчтүү түрдө. «Мен жыландан андай деле коркпойм, бирок пол жууганга жыландын кандай тиешеси бар? Же үйүңөрдөн жылан чыгабы?» деп Айниса табылып жаткан жумуштан кур калчудай болуп чебеленип. «Жок, биздики үй эмес, биздики зоомузей. Бирин-экин жыландарыбыз бар. Кээде ошолордун оордун тазалоого туура келип калат». «Ошондой дебейсизби байеле? Ал иш менин колумдан келет анда», деди Айниса ишенимдүү түрдө. «Зоомузейдеги жыландар бакма келип, анча деле коркунучтуу болбосо керек. Ооба, эгер мен айткан 5000 сом айлык сизди канааттандырса, жүрүңүз мени менен». Унчукпай бул кишини ээрчиген Айниса бир аздан кийин шаар борборунда жайгашкан зоомузейдин астанасын биринчи жолу аттады.
Киргенде эле чоң үстөлдүн боюнда отурган орто жаштардагы аял ордунан оор козголо туруп, баш ийки учурашып тосуп алды. Кандайдыр кыйгылынан келген жагымсыз жыт мурунга келди. Күңүрт жарык болуп турган зоомузейдин ичи Айнисага кандайдыр сырдуу да сүрдүү да сезилди. Ханым Элдаровна, бул эже бизге уборщица болуп ишке орношту. Мен шашып аттым эле, сиз жасачу жумуштарын түшүндүрүп, колдончу шаймандарын көргөзүп коесузбу? Деп өзүн жолдок ата зоомузейдин директору Келдибек Керезбекович мен деп тааныштырган киши эки аялды беттештирип коюп чыга жөнөдү. Башын ийкей берип, макул болгон аял анын артынан сыртты карай жөнөп, бирок чыкпастан кире бериштин оң жагында тыкан тизилип турган чака, дагара, швабра сыяктуу шаймандарды артынан келген Айнисага кол жаңсай көргөзүп: "Мына, баардыгы бар. Күнүгө 5тен кийин келип полду сүрүп кетсеңер болот. Анан жуманын ар бир 6 күнү сиз экөөбүз музейдин экспонаттарын чаң соргуч менен тазалап турабыз. Баса сага директор жыландар жөнүндө айттыбы? Айтты. Айтса аларды багыш менин милдетим. Астыларын бир жумада бир тазалаш сенин жумушуң", деп эми мамилесинен тоңдосундук сезилген, кебетеси мурда кандайдыр чоң кызматта иштегендей тыкан бул аял залды карай жөнөп, андагы калтырылган түрдүү жаныбарлардын кептери салынган айнек кутуларды аралай басты. Музей ичине таң кала караган Айниса анын артынан ээрчиди. Залдын төрүнө жетишкендеринде Айниса кыркалата коюлган айнек үкөктөрдү, алардын 2-3-өөнүн ичинде жарык күйүп турганын көрдү. Жакын барганында ошол жарык күйгөн үкөктөрдүн экөөсүнүн жоондуктары билектей болгон, өңдөрү кызгылт чаар коозунан келген 2 жыланды көрүп денеси дүркүрөй түштү. Жыландар беймарал түрдө үстүнө жандырылган чоң лампалардын чаң кая тийген жарыгында түпкүчтөй ийрилип, кара шурудай болгон көздөрү жарым жумулуп, уктаганы же ойгоо экени билинбей кыймылсыз жатышыптыр. Наратада дагы ушундай эле 5-6 айнек үкөктөр турганы менен алардын бирөөндө гана жарык күйүп туруптур. Мына, ушул 2 экзотикалык жылаандын алдын бир жумада бир тазалап жууп койсоң болду. Булар кичинесинен колго багылган чакпай турган, уусу да жок жылаандар. Коркпой эле колуңду яшигинин ичине салып жууй берсең болот, деди ханым Элдаровна үкөктөргө жакындабастан туруп аларды колун шилтей көргөзүп. "А тигинде эмне бар? Же анда жарык жөн эле күйүп турабы?" деп жөн гана сурап койду Айниса. Ханым Элдаровна жактырбаган түрдө кайдыгер кол шилтеп: анда мындай эле бир жылан бар. Анын үкөгүн тазалабай деле койсоң болот. Өзү да көрүнбөй жата берет. Болду, болгон жумушуң ушул. Бүгүн азыр бош болсоң ишке кирише берсең болот. Пол жуугуч бошонуп кеткенден бери музей жуулбай чаңдап кетти", деп ханым Элдаровна кайра кире бериштеги өзүнүн ордун карай басты. Айниса бир чоң чака сууну жылыткычка сайды да, ал ысыгыча музейди шыпырып чыгып, катуу сыгылган чүпүрөк менен ары бери жууй салып, 3 күндөн бери жуулбай кирдеген ушул болсо, анда буюрса бул жумуш андай деле оор эмес экен, деген ойдо үйүн карай жөнөдү. Чыгып баратканында баятадан үндөбөй отурган ханым Элдаровна: "Эртең экспонаттарды тазалачу күн, саат 3-тө келе, макулбу?" деди. "Макул", деп башын ийкей берип чыга жөнөгөн Айниса көчөгө чыкканында кандайдыр көңүлүн коңултактаткан жалгыздыгы менен кайрадан беттеше түштү дагы, Надырдын түбүндөгү эңиреген үйгө эрте барганда эмне чыгат деген ойдо бул жерден кыйла эле алыс автобекетке убакыт өткөргөнчө жөө эле жөнөдү. Эртеси ал үйүнөн эрте эле чыгып, Ош базарындагы радио түйүнүнө келип кайрадан жумуш караштырды. Эми ага эртеден кечке чейин дайыма иштечү жумуш керек болчу. Эртең мененки 8-ден кечке 5-ке чейинки жумуш табылса, андан чыгып музейди жууп, анан үйгө келе берем, деп болжоду ал. Бирок түшкө чейин ал жерди сагаласа да ылайыктуу жумуш чыкпаган соң, ашканага кирип бир самса 2 стакан чай менен өзөк жалгап алып,
музейге чакырылган убагынан 1 сааттай эрте болгондуктан көчө бойлой жай басты. Ошондо деле ал саат 2:30 музейде болду. Айнисанын эрте келгенине сүйүнүп кеткен Каным Элдаровна илберинки кыймылдап, музейди ичтен илип жапты да, таза кийимин жумуш кийимине алмаштырып, бурчта турган чаң соргучту залга сүйрөп чыгып, экөө дароо эле ишке киришишти. Бири чаң соргучту сүйрөп, экинчиси аны шуулдата жел соргон шлангасы менен айнек кутулардын ичиндеги экспонаттардын чаңын этиеттик менен сордуруп, 1,5 сааттын ичинде бул ишти бүткөрүшүп, төрдөгү жыландар багылып жаткан айнек үкөктөргө келишти. Шыпыргыны акырын салып шыпыра баштасаң өзү эле сойлоп коңулуна кирип кетет, деди Каным. Айниса кылдырап капка ачылганда башын көтөрүп кыймылдаган зор жыландардан канчалык корксо да өзүн кармап, шыпыргыны салып акырын шыпыра баштаганында айткандай эле жылан жыйырыла жылып, жыгач ашиктен жасалган уясына кире баштады. Шыпылдай кыймылдаган Айниса үкөктүн ичин бат эле шыпырып, шыпырындысын калакка чогултуп салып, жуурга келгенде гана буйдала түштү. Коркпой эле колуңду салып жууй бер. Бул жыландар киши кармаса дагы чакпайт. Же деп бакма болуп бүтүп калган немелер, деди Каным. Антсе да Аниса калакты жылан кирген жыгач жашиктин тешигине такай салып анан жууду. Ошентип 2 үкөктү жууган соң, үчүнчүсүнө кезек келгенде Каным: "Аны жөн деле койсоң болот", деди. Бирок бул жумушка көнө түшкөн Айниса: "Ичи аябай балит болуп кетиптир, тазалап коеюнчу", деп анын капкагын ачып шыпыргысын салды. "Этиет бол, бул жылан жапайы, чагып алышы мүмкүн", деп эскертти Каным. Чындап эле бул үкөктүн ичи абдан эле кокочтой болуп кирдеп, жыландын карайган заңдары көң боло жаздаптыр. Кыязы мунун ичи эзели тазаланбаса керек. Айниса жылан жашынган жыгач коңулунун оозун шыпыргы менен тосуп, калак менен үкөктүн таманын бир сыйра кырып жиберип, анан кайра калакты шыпыргынын ордуна коюп, аны менен шыпырып тазалады. Мындан соң Айниса суу ысытып, полун жууганга киришти. Жумушу менен алек болуп жатып, бир маалда жыландарды караса, 2 экзотикалык чоң жылан кайрадан лампанын табына ийриле жатып уйкуга киришиптир. Кечээден бери көрүнбөгөн алиге Каным жапайы деген жылан жашынган коңулунан чыгып, үкөк ичинде чыгууга тешик издегендей ары бери соймолоңдоп жүрүптүр. Узундугу 1 кулачтай, жоондугу бармактай келген анын жандуу кыймылынан, карачаар өңүнөн, соймуңдогон ачакей тилинен жыландарга тиешелүү ачуу заарды байкаган Айнисанын денеси дүркүрөй түштү. Бир топко карап туруп, бул чын эле жапайы, анан аябай уулуу болушу керек, деп ойлоду. Жумушун бат эле бүтүрүп, суусун төгүп, жуунуп, таза кийимдерин кийип келсе, Каным чай даярдап коюптур. Ал кетмекчи болгон Айнисаны үстөлгө чакырды. Кечээкиге караганда бири-бирине көнө түшүшкөн экөө чай ичкиче кобурашып, аркы беркине сүйлөшүп отурушту. Кечээден бери бир мүнөздөй көрүнүп, мисирейи каада күткөнсүгөн Каным Элдаровна андай деле кырс немелерден эмес окшойт. Же зериккенби, музейдин мурда кийинки тирилигинен кеп салып отурду. Ушу биздин жумуш, андай деле оор эмес. Келип кетип убакыт өткөрмөй. Мурда экөөбүз иштегенде аябай жакшы болчу. Бирибиз отуруп турсак, экинчибиз эс алчу элек. Же өз жумуштарыбызды бүтүрчүбүз. Анан ал өнөктөшүмдү кыскартып жиберишкендеринен кийин бул жерге байландым дагы калдым. Байкасам экөөбүздүн жашыбыз тең чамал эле окшойт. Ошон үчүн сен экөөбүз бири-бирибизге сен дешип эле кайрылыша берелик. Анан ошо, Айниса, сага деле эч ким жөн жеринен 5000 сом бербейт. Жумушуң деле анча оор эмес экенин көрдүң окшойт. Кээде эле менин зарыл жумушум чыгып калганда отуруп берсең болду. Азыр музейибизге мурдагыдай деле киши көп кирбей калды. Өзүң көрүп, экөөбүз жанатан бери иштеп жатабыз. Бирок эч ким эшикти тыкылдатып келген жок. Мурда жарым саат отуруп чай ичкиче келгендер шаштыбызды алып жиберишчү. А эмнеге андай болуп калды? Деп Айниса таң калат сурады.
Анын эмнесин сурайсың? Айтып отурса арман көп дегендей. Мунун баары жанагы министрликте отурган мурдунун учунан алысты көрө албаган чиновниктердин азабынан улам болуп жатат, деп анан эки жакты каранып алып, үнүн акырын чыгарып кебин улантты. Болбосо иштин көзүн билген, ушул музейди көтөргөн Семен Николаевичти карыганын, пенсияга чыкканын шылтоолоп жумуштан бошотуп, музей ишинен эч бир түшүнүгү жок ушул Келдибек Керезбеков деген кейбирди директорлукке алып келишпейт эле да. Ал келгени чынында музейибиздин иши артка кетти. Эл мурдагыдай болуп бизге кирбей калды, деп Каным сөзүнүн аягын баягы эле көйгөйгө такады эле Айнисадагы мурунку суроосун жаңыртты. Эл эмне себептен кирбей жатат? Мурда биздин тетигил жандуулар бурчубуз абдан бай болчу. Аквариумдарыбыз, сайроочу куштарыбыз, бир нече жыланыбыз, коёндорубуз, 2 кирпибиз, ал эмес 1 түлкүбүз дагы бар болчу. Анын баарын мурдагы директорубуз Семен Николаевич өнтөлөп багып, камкордук көрүп турчу. Элдер өлүү арстанды өзүндөй кылып катырып койсоң да тирүү коёнго кызыккандай кызыгышпайт экен. Семен Михайлович ушуну жакшы түшүнгөндүгүнөн тирүү жандыктар бурчуна жакшы көңүл бурчу эле. Ал кетип, бул келгени ошол жандыктардын баары биринин артынан бири өлүштү. Эми болсо бул тигил 2 жылаанды гана көп көрүп жоготкону жүрөт. Аларга зоо дүкөндөн тамак сатып берип кармаш кымбатка түшүп жаткан имиш. Семен Михайлович болсо ошончо жаныбарды музейдин акчасына тийбей эле дем алыш күндөрү талаадан чычкан, бака, курт-кумурска кармап келип бага берчү. Анысы үчүн акча да алчу эмес, колко да кылчу эмес. Бирок ал жаныбарларды көргөнү элдер музейибизге көп кирип, кассага акча арбын түшчү. Семен Михайлович болгондо экинчи кызматкерибиз да кыскарууга учурабайт болчу. Мен минтип дем алыш дегенди билбей иштебейт болчумун. Кайсы бирин айтайын, деп күйүп-бышып сүйлөгөн Каным өкүнүчтүү улутунуп унчукпай отуруп калганда, Айниса ортодо пайда болгон ыңгайсыздыкты бузуш үчүн эле жөн салды эле сурап койду. Тетиги Жапайы деген жылаанды эмне кылам дейт? Кымбат акчага келген экзотикалык деген жылаандарды жок кылганы жаткан немеге ал эмне болуп калыптыр? Аны ойлоп дагы койбойт. 2 жылаанга тамак алып бербей калса эле ал ачкадан өлөт. Анткени ал экөөнүн акырын ашырып бул жапайы немеге мен тамак берип жүрөм. Эмне бул музейдин эсебинде жок жылаанбы? Деп оюна жөн жерден эле келе калган суроосун берип калды Айниса. Семен Михайлович кээде 2 кирпиге талаадан жылаан кармап алып келип берип калчу. Ошол бош орунун алдында 3 жылаан алып келип, бирин кирпилерге берип, экөөсүн үкөккө салып койгон болчу. Аңгыча жумуштан бошоп калганында өзү менен кошо 2 кирписи менен 1 түлкүсүн ала кеткен. Көрсө алар музейге караштуу эмес, өзүнүн менчиктери экен. Ошентип 2 жылаан калып калган. Аларга мен боор ооруп тиги жылаандардын тамагынан үлөштүрүп берип жүрсөм, бул азык жакпады окшойт. Бирөөсү бат эле өлүп калды. Мунусунун жаны аябай бекем окшойт. Өлмөк тургай кайра жарым жылдан бери оңолду, чоңойду. Эгер Келдибек 2 жылаанды жоготчу болсо, муну сойдуруп, экспонат кылдырып, каттырып салат болуш керек. Бөөдө өлүп калганча. Аны жана көрдүм, тим эле соймоңдойт. Үкөгүн тазалап койгонумду жактырды окшойт. Жактырган го. Болбосо ал күндүзү сыртка көп чыкпайт. Тигилерчилеп лампанын алдына жатканды да жакшы көрбөйт. Жылаандар тазалыкты сүйөт деп окугам. Сен үкөгүн тазалап койсоң сүйүнүп аткан го. Ошентип сүйлөшкүчө чай ичишкен алар музейди жаба турган убакыт келип калгандыктан кетээрде жылаандарды карап коймокчу болушуп, жандуулар бурчуна басып келишкендеринде 2 экзотикалык жылаан жылуу лампалардын алдында деле бейкапар уктап жатышыптыр. Алиги жапайы жылаан коңулунан баш чыгарып, анан ийриле жылып, бүт толкусун сыртка чыгарып, 2 аялды майда мончоктой болгон көздөрү менен тирмие тиктеп турду. Чын эле буга үкөгүн тазалап койгонуң үчүн сен жактың окшойт. Болбосо минтип адамдар жакындаганда сыртка чыкчу эмес, деди Каным Элдаровна. Билбейм жылаанга дагы киши жагабы, деп иинин куушурду Айниса.
Айниса шаардан автобус менен жүрсө жарым сааттан бир аз ашыгыраак убакытта кеткен чүйдүн түндүк чыгыш тарабындагы айылдардын биринде жашайт. Шаардан ал жака антип тез жеткени менен кыштактын эң четиндеги адырдын этегиндеги үйүнө дагы жарым сааттай жолду жөө басып араң жетет. Мурда колхоздун малчылары жашаган бул үйдү айланасындагы короо жайы менен баягы колхоз тарап, дыйкан чарбалар уюштурулуп жатканда бир чабан менчикке чыгарып, малын багып, тирилигин жүргүзүп жүрүптүр. Анан ал чабан карыганда кемпири кайтыш болуп, уулдарынын ичинен ата кесибин улагандары чыкпагандыгынан улам үйдү сарайы менен сатууга аргасыз болуп, айылына кайтып кетиптир. Бул үйдүн кийинки ээси мурдакы аскер кызматчысы болчу. Айниса анын атын унутуп калды. Ал бул айылдын эң четиндеги аңгыраган адырдын этегиндеги сарайды мал багыш үчүн эмес, кышкы эс алуу жайын куруу максатында сатып алыптыр. Шаардан жарым сааттык аралыкта жайгашкан чана, лыжа тепкенге эң эле ыңгайлуу бул тоо этеги чындап эле жакшы эс алуу жайы болмок. Ошол максатта ал мал кармалчу короо сарайлардын баарын бузуп, ордун бульдозер менен түзөп жакшы эле ишке киришкенинде бул иште өзүн колдоп, каражат жагынан жардам берип жаткан чоң кызматта иштеген уулу чоң пара менен кармалып, ал атасы турмак өз алапайын таппай калып, бул үйдү сатууга аргасыз болушуптур. Аны сатып алууга бул айылдыктардын көбү талпынгандары менен жүгүргөн албайт буйрган алат болуп, тетиги ат башыдан келген Назар менен Айнисага тийген. Айнисанын раматлык күйөөсү Назар мурункуларча айтканда баба дыйкан, азыркы ат башылык жердештери айткандай Мичурин же дунган чалыш киши болчу. Чынында эле ал бул атка татыктуу эле. Колхоз убагында кериле кетмен чаап, сугатчылык жумуш аткарган ал кийин союз кулап, дыйкан чарбалар түзүлүп, жер элге үлгүч катары бөлүнүп берилип, ошого жараша кыйынчылыктар жаралып, эл эмне кылаарын билбей калганында Назар эч ойлонуп отурбай, өзүнө тийген азганактай жерин тырмалап картошка, сабиз, кызылча айдап, тонналап түшүм алып, аларды үйүнөн эле алып сатаарларга дүң баада кармата берип, капиталисттик жашоонун үлгүсүн элге көргөзүп, азыркы кадыресе турмуштук көрүнүш, жашоо мыйзамы болуп калган жолго биринчи түшүп, башкаларды ал жака баштаган эле. Ошентип жаз жайы менен жер тырмалап, күздө алган түшүмүн сатып, кышында ошол эмгегинен түшкөн пайданы тирилигине сарптагыча кирип чыгып, кородогу бирин экин малын багып эрмектеген Назар, жашы эр ортону 50дөн ашып калган кезинде өзүн оор сезип, башы лукулдап ооруп, ден соолугу начарлап кеткен. Көрсө бийик тоолуу жерлерде көп учураган көтөрүлүп кетме кан басымына чалдыгыптыр. Жет атасы өткөн, өзү төрөлүп өскөн жеринин көтөрүңкү абасы ага жакпай калыптыр, шумдуктуку. Ал жактан өзүн оор сезип, башы ооруп чыдабай калчу да, дарыланганы чүйгө түшсө эле жеңилдей түшчү. Тиешелүү дарыларын алып, ийнесин сайдырып, өзүн жеңил сезип, айылына кайтып барса эле, көп өтпөй баягыдай эле сыркоолой бергенинде, бул илдет кан басымы оорусу экенин аныктаган ак халатчандардын кеңеши, ал тургай талабы менен акыры айласы кеткендеринде туулган айылын таштап чүй бооруна көчүп келишкен. Бирди эки кылма соода кашыгы жок, же кандайдыр бир окуган окуусу, же тутунган кесиби болбогон соң Назар баягы эле жер иштетмей жумушуна киришип, 5-6 жылдан бери карай ижарага жер алып, жашылча жемиш өстүрүп, үй бүлөсүн каржалтпай багып, ал тургай үй алууга акча топтоп койгон. Назардын чүй жерине көчүп келгендеги бирден бир максаты жана Кудайдан тилеген тилеги ден соолук болсо, экинчи эле шаар жеринен үйлүү болуп, дыйканчылык кылууга ыңгайлуу жер үлүшүнө ээ болуу болчу. Көтөрүлүп кетме кан басымы оорусуна касиеттүү Сары Өзөн чүйдүн жеңил абасы биринчиден шыпаа болсо, экинчиден бул оору оорлобоосу үчүн эмне жеп, эмнени жебей коюшту, кандай дарыларды колдонушту билип калганы даба болуп, ушул жылдарда Назар жакшы жүрдү, жигердүү эмгектенди.
Ошентип жүрүп үй алууга азын оолак акча топтоп, шаар ичинен батир караштыра башташкандарында каскак болуп ушул шаарга жакын чүйдүн айылдарынын биринен сатылып жаткан бул азыр өзү жашап жаткан үйдүн ошол ээси Назарга жолугуп калып, ал кантип күйөөсүн муютканын Айниса билбейт. Анан өзүнүн каршылыгына карабай, алам деп көшөрүп жатып сатып алган. Назар өзү бир караган кишиге сырткы түрү жоош момун, маңыроодой, кара жумуштан башка колунан келбечүдөй болгон кабелтен кебетедеги киши болсо да, өзүнүкүн бербеген бир кежир мүнөзү да бар болчу. Ошонусун карматкан ал бул үйдү алууга бүт туугандары, балдары жана өмүрлүк жары өзү катуу каршы чыкса да болбой, мен шаар ичиндеги куроолу чымчыктын уясындай болгон ütөлөктөй тар батирге жашай албайм. Мага шаар айланасындагы айылдар жагат. Алардагы кенен чарбагы бар жер үйлөрдө жашагым келет. Бул үйдүн айланасындагы жери аябай кенен экен. Ансыз деле жердин ижарасына канча акчабыз кетип жатат. Биз бул үйдү алсак жерин иштетип, жемишин шаарга сатып жыргап жашайбыз. Сууну болсо мындан алыс эмес жерде саз бар экен. Ошол жерден сордуруп келем. Болбой эле баратса, бул жердин тоосу жакын экен, мал багам. Ал тургай балдар лыжа, чана тепкен эс алуу жайын ачышса акчага марышат деп болбой жатып, акчалары жетпей калганында айылдагы азын оолак малды, атадан калган тамды сатып, ушул үйдү сатып алышкан. Ал туулуп өскөн айылын, андагы атасынан калган үйүн канчалык жакшы көрсө да, Сары Өзөн чүйдүн кең жана берекелүү өрөөнү чалкып жатса да, ошол жактарга умтулбай ушул кайдагы бир жет атасы билбеген айылдын четиндеги куу адырдын этегиндеги ит байласа токтобогон колхоздон калган эски тамга жеткенине бир өзү гана кудуңдап сүйүнгөн. Бир эсептен бир туугандары, балдары жана Айниса өзү баш болуп, Назардын бул айткан жүйөлөрүнө муюшуп, анын иштермандыгын, көздөгөнүнүн кайра тартпай тургандыгын билгендеринен улам бул айткандарын ишке ашыра алаарына ишенгендиктеринен гана каршылыктарын катуулатпастан макул болушкан эле. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет турбайбы? Ошентип бул үйдү сатып алгандарында күз күрөшү күчүнө кирип, жайлата тер төгүп өстүргөн түшүмдөрүн базарга өткөрүп, мээнеттерин кайтарып алып жаткан түйшүктүү жана кысталыш убак болчу. Андыктан бул үйгө сатып алгандарында эле бир келишип, ошол бойдон кол бошотуп келе алышкан эмес. Ошондо раматлык жубайы Назар мурдагы мал сарайлар турган, эми болсо бульдозер менен тегизделген аянтты узун туурасынан адымдай басып кыдырып чыгып, эң киреген жерди саналуу тиктеп, алда эмненин ичинен чыгаар экенбиз деп коркуп турган өзүнө ошондой эле чоң кадамдар менен басып келип: «Айнис, көрөсүң, биз ушул жерде бактылуу болобуз, очор бачар жашап, тилектерибизге жетебиз. Биз эмес, балдарыбыздын балдарына чейин, деги эле бүткүл урпактарыбыз ушул кутман жерден ырыскысын таап жешип, байгер жашоолорун сүрүшөт. Ошондо анан менин ушул жерди сатып алганыма ыраазы болуп, сыймыктануу менен кеп кылышат. Анткени жер деген түбөлүктүү, ал эскирбейт, жоголбойт, камкордук көрсөң кайра эки эселеп берекесин берет, алдабайт, мээнетти жебейт. Бул жерге баардык жемиштер өсүп бышат, мал баксаң да болот, эс алуу жайын курсаң да жарашат. Кыскасы баары алдыда. Буюрса түшүмдү сатып өткөрүп алсак дароо эле көчүп келип ишке киришебиз. Акчанын барында бул жерге суу чыгарып алышыбыз керек. Карачы Айнис, жеринин семиздигин. Ушунча жылдар бою бул жерге мал багыла берип, алардын кыгынан улам топурагы карарып кетиптир, деп кудуңдаган сүйүнүч менен жерден топуракты уучтап алып шуулдата жыттаган. Үйгө кайтып келгенинен кийин да ушул сыяктуу сөздөрүн улам кайталап, кубанычын коюнуна батыра албай эдиреңдеп, эптеп жеткен жерине, өз үй өлөң төшөгүнө эртерээк барып, ишин баштоого куштарланып жүргөн. Ага жараша жайлата өсүргөн жер жемиштеринин түшүмүнүн баасын арзандатып, эртерээк сатып өткөрүүгө ашыгып, өз үй өлөң төшөгүндөгү максатка толгон жаңы жашоосун баштоого шашылган эле.
көрсө бул асыл тилектерине каршы келген тагдырына жазылган жазмышынын аягын, өмүрүнүн бүтүшүн сезип, жасар иштерин бүтүрүүгө ашыккан тура кайран киши. Ошондон көп өтпөй айылдан жаман кабар келип, Назардын балалыктан бирге өскөн жан досу Алымдын күтүүсүз кырсыктан каза болгонун угузушкан. Кайран аяшы адатынча тоодогу малын карап келгени баратып, тик беттеги кыялуу жолдон машинесин башкара албай калганбы, же дагы бир каскакка кабылганбы, Айтор менчик унаасы менен төмөн карай 2-3 ала салып кетип, жан таслим болуп калыптыр. Муну капыс укканда Назар өң алеттен кетип, шалдайып отуруп калып, анан башын чайкагылай бергенинде каректерине каканактаган жаш толо түшкөн. Анан дароо эле жолго даярдык көрүшүп, жөнөп кетишмек болгондорунда Айниса Назардын өңү башкача бир кубарып, денеси билинер-билинбес калчылдап турганын байкап: "Аяктын абасы жакпайт эмеспи? Сен барбай эле койсоңчу. Мен эле барып элге сенин ден соолугуңа байланыштуу келе албай калды деп коеюн. Сен барганда деле эмне өзгөрүп кетет эле. Андан көрө биякта калып талаачылык иштерди бүткөрүп, көчкөнгө даярдык көрбөйсүңбү?" дегенинде Назар чочуган тейде өзү менен кадимкидей эле урушуп жиберген. "Эй, эмне деп жатасың сен? Алымдай доско топурак сала албасам, анда оорудум деп элди алдасам да кайран достун арбагына кантип калп айтам? Айылга өлсөм тирилсем да барып доско топурак салам." Минтип көшөрүп алганында күйөөсү эч качан артка кайтпасын билген Айниса анын ден соолугунун абалынан кооптонсо да, оор абалуу тоолуу айыл жеринде кан басымы өтө жогору неменин толкунданганы өтө кооптуу экенин билсе да, "Эми Кудай сактасын, дарыларын да алып алабыз" деген илгери үмүткө кайра жетеленип жиберген. Бекер кылыптыр, ушинтип өмүрлүккө жаңылыптыр. Ошондо Назардын алдына чөгүлөсө да айылга баргызбай койсо болмок экен. Же ошондо өлсөм тирилсем да доско топурак салам деген сөздү жараткан оозуна сала бергенби? Айтор Алымды коюп келишип, жолго даярдык көрүп жатышкандарында кандайдыр өңү бозоруп турган Назар: "Кичине жата турайынчы, жаным жер тартып турат" деп жакын тууганынын үйүнө кирип жаткан эле. Көрсө ал ошондо биротоло жер жазданган экен. Шаарга кетчү машина даяр болгондо барып ойготом деп түбөлүк уктаган анын жансыз денесинин үстүнөн чыгып, кара көзү кашайып калбадыбы? Ошентип Назардын сөөгү туулган айылына коюлду. Бир ай мурда эле үйгө акчалары жетпей калгандарында атадан калган тамды сатып жиберишкендиктен анын сөөгү туугандык жайы ага-ининин балдарынан болгон инисиникине чыкты. Айниса менен Назар 4 балалуу болушкан. Алардын 2 эркеги бирге чыкпай эле чарчап калышып, экөө бир уул, бир кызды өстүрүп чоңойтушту. Уулу мындан 2 жыл мурда Орусияга иштеп келгени кетип, ошол бойдон кайтып келер түрү байкалбайт. Кызы болсо Ысык көлдүн түбүнүн түпкүрүндөгү бир айылга турмушка чыгып, 3 бала төрөп, очор-бачар болуп калды. Атасы өлгөндө уулу араң үлгүрүп келип, топурак салганга эптеп жетишип, 7-лик ашы өтөөрү менен кайра артына шашылды. Айниса уулуна өзүнүн жалгыз калганын айтып, Орусияны таштап кайтып келүүсүн сурана да, талап кыла да айтты эле, анын келейин деген кымындай да ою жок экен. Так секирип болбоду. Тетирисинче Москвадан ал жакшы жумуш тапканын, көңүлү келишкен аял заты менен жашап жүргөнүн, аны буюрса кийинки күздө ээрчитип келип келини катары алдына жүгүнтөөрүн, бирок Кыргызстанга жакын арада кайтып келер ойлору жок экенин, жумушсуздук күчтүү бул жерде кылаарга иш таппастарын, кийин бутка жакшы турганда келишерин айтып, бул үчүн кечирим сурамыш этип, эми атасынын кыркылыгында келүүнү убадалап, шашкан бойдон кете берди. Айниса чынында уулунан муну күткөн эмес. Жалгыз калган энесине боору ооруган ал Бишкекте калып, атасынын алдына койгон максаттарын улантпаса дагы, башка бир өзүнө ылайыктуу жумуш таап, жанында болот го деп ойлогон. Алпештеп багып чоңойткон энесин, уулунун айтуусу боюнча, каяктагы бир эбак эле москвалык болгон, өң эле кыргыз болбосо тили да, дили да орус болуп кеткен кызга алмаштырганына энелик кызганычы менен таарынычы козголуп,
ичинен ыйлап турса да сыртынан мисирейген кебете кийип, деги эле аман болуп жакшы жүр деген супсак кебин айтып кетээринде көздөрү кандайдыр жалжылдай түшкөн уулун чекесинен акырын сүйүмүш этип узатып жиберген. Кызы байкуш болсо кантсин? Кыз бала деген бирөөнүн бүлөөсү эмеспи? Атасынын сөөгү коюлгандын эртеси үйдө баса албас майып кызы калганын айтып, өзүнөн жалооруй уруксаат жана кечирим сурап, ал тургай ошонун эртеси болчу атасынын жетилик ашына катышканга чолоосу тийбей, кайындары менен күйөөсүнөн калбай кайтып кете берген. Ошентип элүүгө чыкпай коколой башы менен жалгыз калган Айниса Назардын жетилигин өткөргөндөн эртеси эле шаарга кайтып келди. Айылда өз үйү болсо да бир жөн эле. Анда жок дегенде күйөөсүнүн 40 ашына чейин аза күтүп отуруп, анан айылдаштарынын берген батасы менен шаарга кайтмак. Ак пейилдүү кайниси деле 40 ашка чейин үйдө болуп, жума сайын үйдөн жыт чыгарып, Назарга Куран окутуп турууну айтты. Бирок буга Айниса болбоду. Анткени кайнисинин өз үй бүлөлүк жашоосу, тирилиги бар. Ошондуктан 40 күн бою алардын төрүндө аза күтүп отуруп алгысы келбей, Куран окутсаң каяктан болбосун тиет деген ой менен шаарга кайтып келе берди. Ошентип шаарга келип, жалгыздыкка учураганында гана Назардан айрылганын чындап сезип, өксүп ыйлап алды. Өзүнүн күйөөсүнүн артынан ээрчип гана жашап жүргөнүн, ага ишенгендигинен улам буга чейин беймарал өмүр сүргөнүн, калган жашоосу эми өксүк менен өкүнүчтө гана өтөрүн жакшы түшүндү. Бирок өлгөндүн артынан өлмөй жок. Тирүү жанды үмүт алга жетелейт, көрө оокат алаксытып, мезгил көкүрөк тартын айыктырбаса да, анын оорусун басайтат экен. Дагы жакшы, шаарда 2 сиңдиси бар. Алар жалгыздыгын тең бөлүшүп, жандарына алып жүрүшүп, үйлөрүнө жаткырып коноктошуп, өзүнүн суранычы менен талаадагы Назар экөө жайлата жашаган чатырын бүтүп, оокаттарын чогултуп, көчүрүп барып, үйүнө киргизип коюшту. 2 күн жанына сиңдисинин бойго жеткен уулун алып барып жатып, 3-чү күн көнө түшкөнүндө гана өзү жалгыз түнөдү. Ошентип үйүнө келгенинин эртеси эле жумуш издеп чыгып, 2 күндөн кийин Зоо музейден пол жуугучтун жумушун таап, дагы 2 күндөн кийин бир чоң кийим тигүү цехинен топчу кадоочулук, кийим бүктөп иреттөөчүлүк жумуш таап иштей баштады. Бул жумуштар кийимдер тигилип бүткөндөн кийин башталгандыктан Айнисага түнгө калып, цехке конуп түнөп иштегенге туура келип жатты. Буга ал кейбестен кайра сүйүндү. Анткени аңгыраган адырдын этегиндеги муздак үйүнө жалгыз түнөгүчө бул жерде калып, өзү сыяктуу жумушун кеч бүтүргөн иштешкендеринин арасында жылуу цехте жашаганы кыйла ыңгайлуу болчу.